Assalamu алейкум, урматтуу эже сиңдилер, апалар. Видеобуздун кеңири таркалышы үчүн лайк басууну унутпаңыздар. Пайгамбар саллаллаху хадисинде айтып өтөт, себепчи болуу таркатканга барабар деп. Иншалла сиздер дагы жооп ажырларга ээ болосуздар. Амансыздарбы айымдар, эжелер, сиңдилер? Бүгүн да сиздер менен биз исламдагы белгилүү исламдын алтын барактарында калган эжелерибиздин өмүр баяндары менен таанышмакчыбыз. Бул эжекебиз бул Айша Абдурахман бинт Шати. Бул эжекебиз биздин заманда эле биздин убакта жашаган эжекелердин болуп эсептелет. Биз өткөндөгү исламды ордо калган айымдардын окуялары боюнча айтканда, кээ биркилер кайда жомокто айтып жатасың же дагы ушундай өздөрүнүн фикирлерин калтырган эжекелер болуптур. Эми бул биздин эжекебиз жомок эмес. Бул биздин эле убакытта ушул 20-кылымда жашап өткөн айым. Айша Абдурахман бинт Шати, доктор, 1994-жылы Файсал эл аралык наамын адабият тармагынан алган аял болот. 20-кылымда 9 араб университетинде сабак берген. Жалгыз аял ушул Айша болгон. Жана 6 араб ислам мамлекетинде жогорку даражага ээ болгон аял. Ислам тепканасында бул айымдын 63 китеби жана 1000ден ашык макалалары чыгарылган. Феномен аял болгон, жалгыз аял болгон. 20 жыл бою Марак университетинде шарият факультетин сабак берген. Куран жаттаган хафиза доктор Айша 1912-жылы Мисирде төрөлгөн. Ал өзүнүн доорунун чыгаан диний мурасты ар тараптуу бузуучулардан коргогон жалгыз аял болот. Бул аял тууралуу көптөгөн илимий аңгемелер жыйналган. Ал аял өз фикири менен жөнөкөйлүк заманга көз карашы түз аялдар үчүн илим алуу такыр жок убакта таалим алган аял. Ал ислам адабиятынын тарыхын өтө чоң из калтырып кетет. Бала чагында эле атасынан илим алган жана Куранды жатка билген аял. Кийинчерээк ал ошол Кахр университетинде окуду өзү жана ошол жерден араб адабияты боюнча илим алып, ошол жерде бийик даражаларга жетет да. Жана ошол менен эле бирге ал доктор Айша Куранды тафсир боюнча көп илим жазган. Дагы бир бунун өзгөчөлүктөрү ислам тарыхы боюнча пайгамбар тууралуу илимий иштерди алып барган, исламда аялдардын ордун, укугун коргогон аял болот. Ал өз жашоосунда көп каршылыктарды көрөт жана аялдар окубаган убакта университетте окуп, магистр, доктор, профессор наамын алды да. Анын эң чоңу илими Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын жазып илим болот. Анан сурашат да, сага дейт илим алууда тоскоолдуктар болдубу дегенде, ал жылмайып туруп айтат да, кызык дейт, илим жынысты ажыратпайт дейт да. Акыл бар жерде илим да болот дейт. Илим болгон жерде сөзсүз каршылыктар, кыйынчылыктар болот деген да. Күндөрдүн биринде дейт, аны университетке чакырат да, декан чакырат, келсе колуна бир кагаз берет. Ал кагазда дейт, баягы бүгүндөн баштап ушул университетте дейт башкы профессор болдуңуз деген жазуу бар экен да. Буну көргөндө бул ыйлап жиберет да. Себеп деген анын максаты ошол арзуусу эле да. Ушундай күндөрү анын атасы катуу ооруп калат да, ал атасын карайт. Атасын кароо менен эле бирге ал илим алууну жана илим берүүнү уланта берет. Ошондой күндөрдүн биринде атасы бул дүйнө менен коштошот, каза болот. Бирок ал ошол илимди дагы деле жолун улай берет. Бирок анын айланасында көрө албастыктар айтат да, бул жинди болуп калды, буга атасынын өлгөнү деле таасир бербеди деп сөз кылышат. Себеп дегенде анын атасы ошол кызынын илим алышына өтө салым кошкон да. Себеп атасы да каалаган кызын ушунчалык илимдүү болушун жана анын максаты Айшаны ошол бир бийик даражага жеткирүү болчу да, атасынын максаты. Айша 20-кылымдын белгилүү айымы болду да. Айша 1998-жылы катуу ооруп калат дагы, өлгөнчө колунан калеми түшпөйт. Ал ошо өлүм төшөгүндө жатканда дагы акыркы сөзү илим жолунда жашоо чыныгы тирүүлүктүр. Мен кетем дейт, сөздөрүм калат дейт. Буга Аллах күбө болот деп жазып айтып кеткен да. Ошентип 1998-жылы декабрда Мисирде 86 жашында Айша көз жумат. Айшаны ошол Мисирдеги шакирттери, ошол жердеги тааныштары өтө кайгыруу менен узатышат. Шакирттер айтат да, биздин устазыбыз дейт, эч убакта дарасыз жүргөн эмес дейт да. Ошентип эскертишет. Бул аял тарыхта гана калбай, исламга болгон сүйүүсү менен көпчүлүккө ибарат болуп калды да. Анын илими бүткүл дүйнөдө окулуп жатат азыркы убакта. Аялдардын исламга болгон орду, исламда кандай жашаш керек, кандай жашоодо жашап, кандай иштерде болуш керек экен, илим жолун көргөзүп кеткен жалгыз аял ошол Айша болгон. Ошон үчүн бул айымды биз эскербей кое албайбыз да. Анан эми бизде бул кайда жомоктордо айтасыңар деген айымдар боло турган болсо, ушул айымдан ибарат алсаңыздар болот. Аллахым ушул аялдын артын кайырлуу кылсын жана сиздерге, биздерге ар бир ишибизде береке берсин.